Таңғы 5-ші программа сөз берүүсүн улантат. Бизде дагы да мыкты конокторубуз бар. Бардыгыбыз билген чындыгында кичинекей баладан бөбөгүдөн баштап улуу биздин аталарыбызга чейин, апаларыбызга чейин билип калган. Себеби дегенде Instagram, интернет бул күчтүү азыркы курал, азыркы мезгилде. Instagramдан эле жөнөкөй эле 1 мүнөттүкпү же 2 мүнөттүкпү видеону киргизип, бир нече секундтун ичинде, бир нече мүнөттүн ичинде бүткүл СНГ мамлекеттерине тарап ушунчалык белгилүү болгон Данияр Токтомамбетов же болбосо МС Донча бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Келипсиз. Менен. Сизди көрүп эле бир жыл май болду, өзүбүзчө эле. Ушундайлар болуп атабы? Көчөрөт. Катырып кеткендер көп эле. Жана басып деле кетип атып эле карап туруп катырып кеткендер көп. Аябай сүрөткө түшкөндү суранып атышса керек, автограф, сүрөт. Шот алыбыз өзүбүз деле сүрөткө чогуу тартып коебуз. Кээ бир кездерде шашылып кетип колдору калтырап ийгенде мен өзүмкүн алып чыгып туруп, сен номериңди берсең деп номеринен мен жөнөтөйм. Ушундайлар көп болот. Жакшы. Сиз жанагы слезы текли налево деген видеоңуз чыкты го. Ошол ушунчалык популярдуу болуп кетет деп ойлодуңуз беле? Эч ким ойлобойт деле болчу, чын айткандачы. Баягы үйдө отурасың, тартып көрөйүнчү киргиздим. Ушунчага чейин тарап кетти. Анан баягы жөн эле түзүлө басып кетип, үстүнө кар түшкөндөй эле чыгып калды. Анан кийин кардын астына жатып эле эмне болуп кетти деген. Просто баягы түшүнүксүз болуп калды. Чындыгында ойлоп көрсөк, жөнөкөй эле жашоодон алынган эле сөздөр, жашоодон алынган эле баягы кырдаал. Мисалы бардыгыбыз ошентип ойлойбуз. Жөн эле көрсө ошентип эле кылып койсо, ушундай ийгиликке жетсе болот турбайбы? Бирок негизи буга чейин деле сиз көптөгөн ушундай видеолорду тартып, баягы азыркы термин менен айтканда вайнер болуп келгенсиз ага чейин деле. Негизинен 1,5 жыл мурун Артур Баштадыңыз. Бишкек деген бар болчу. Ал жакта бүт баягы менталитетке, биздин менталитетке жарашкан видеолор кирчи. Биздин апабыздын Мыкты видеолор. Апабыздын, аталарыбыздын үйдөгү эле көйгөйлөр, мисалы баягы аяштабыз келет, 1000 сом берет, кичинекейине апасы келип турган алып коет. Бүт окуяларды кичине чагылдырып тартып жүргөнбүз. Анан ошол акыркы учур 1 ай мурун ойго келип кетти. Кичине ырсап түзүп көрбөймүнбү, кандай болот? Анткени азыр рэпер дагындар аябай көп болуп кетти. Ошолорду тамашалап көрөйүн. Ошол жактан да бир тамашалар деле чыгат болуш керек деп туруп келип жаздырып көрөлү. Үйдө отурдум. Жөн эле бирерди таптым, анан кийин сөздөр чындыгында жөнөкөй эле, баягы сүйжөндө баягы лепешка майонез, анан дюшес, бири-бирине жөн эле баягы уйкашып эле тизилип турат сөздөр, бирок кагазга жазып көргөн эмесмин. Рифма деле жок. Рифма деле жок. Анткени кагазга бир жолу жазып көрдүм, эки жакта каралбай калып, кагаз тыргып ийдим. Анан кийин кандай окуш керек деген суроо келип калды. Анан кийин мурунку досторубуз менен тамашалашып, мындай негизинен бул образ эч кимге тийишпейт, шаарга келгендерге да тийишпейт, тийиштүү эмес, анткени бул образ орус тилин жакшы билбейт, бирок кыргыз тилинде так сүйлөгөн бала. Бирок өзүнүн баягындай эмне коет, замашкалары менен кичине сөздөрдү адашып кетип, анан жөн жерден башка бир нерсени айтып таштап, анан кийин эмне деп коет, орустарда фрик деп коет, фрик ушундай эле сыяктуу бала. Бирок мындайды дагы баягы юморду түшүнгөн адам дагы түшүнсө керек деп ойлойм да, бардыгы түшүнө бербесе керек. Кандай көз караштар болот, кандай сын пикирлер балким айтылып атат. Негизинен юмор катары эле киргизилген. Эч кимге тийишкен эмесмин, эч кимди ал жакта урушкан да жокмун, эч кимге андай насаат деле айткан деле сөз жок ал жактачы. Кичинекей насаат бар, сүйгүлө деген бар, болду. Жакшы, азыр мындай кылалы, мен айткандан бир көргөн деп коет, сиздин видеолоруңуздан бир кыскача көрөлү, андан кийин кайра келип ушул маегибизди улантабыз. Кеттик. Первое свидание, ты помнишь, мы сидели на себя районе, там мы ели лепешка майонез, мы еще пили грамотный дюжес. Я тогда сказал тебе, я тебя люблю, ты мне сказала, я тебя не люблю, и я пошел плакать. Слезы текли,
нужен мир, в котором кроме нас нету никого. Где цепи рядом, все вокруг теряет окрас. Моя родная Гайдана, неземная Гайдана. Ah, baby, 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 baby. Ah, baby, baby, oh. Baby, 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 oh. Ah, baby, 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 baby. Ah, baby, baby, oh. Baby, 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 oh. Мама, тигр. Куттуктайбыз, эң аябай сонун. сонун болуп тур. Бул дароо эле ушундай дүйнөлүк деңгээлге чыгып кеткен экен, эл аралык деңгээлге чыгып кеткен экен. Чын жүрөктөн куттуктайбыз. Бул сиздер менен аткарган балдар ушу алматылык балдар деп угуп калдык, Жаккалик Аябай белгилүү азыркы заманда. аябай эле белгилүү. Жаштар аябай жакшы көрөт Сиет, Мен деле угам, Кызы Кыздар деле деле баласы угат. деле угат, барды угат. Барды угушат. Кантип дуэт жазып калдыңыздар? Сизге Кимден сунуштадыбы, ооба, кандай болду? Негизинен Бишкек шаарына концерт менен келди. Ошол жактан сүйлөшүп калдык. Анткени негизи баягы биринчилерден болуп, ырчылардан киргизген, Жаккалик киргизген Инстаграмдын өзүнө. Анан кийин Эң биринчи ушул киргизди эле сиздин видеоңузду. алгачкылардан, анткени баягындай поток менен жакшы байкалган эмес. Анткени биздин өзүм досторум да киргизип атышкан, барды бири-бирине киргизип бир манда эле ошо Жаккалик киргизди деп калышты. Анан кирип карасам киргизип коюптур. Анан кийин сүйлөшүп калдык. Кел жаздырып көрөлү, юмор катар эле бир-эки идея бар деди. Мен да айтып, менде бир-эки идея бар. Экөөбүз жолуктук. Анан кийин эң кызыктуусу мен кирдим, учурашып, таанышып, анан кийин кайрылды түшүп кеттим. Бир манда эле көтөрүл деди. Көтөрүп эшикти ачсам, гитара менен ойноп атат деген болсо, баягы припевин слезы текилин башкача бир вариантын өйдөп атат. Мен болсо туруп могу эмне болуп кетти дедим. Барсам, ушундай вариантта жаздырып көрөлү деди. Жок, дей албайсың. Ооба, жаздырыш керек, талантыңыз бар. Анткени жаңы варианттарды тап салды, өзүм деле шок болуп туруп калдым. Баягы өзүмөн Демек толугу менен даярданып келген окшойт анда. аябай Атайын сизге жолугам деп эле пландаштырып келсе керек анда. ошол жерден толкундап кеттим болуш керек менчи. Анан кийин кел жаздырып көл, телефонду кармашты, тарттык. Ошол жактан эле киргиздик да, концертин берди. Үйгө кеттик. Жакшы азаматсыз. Айтсаңыз, Казакстандык рэп ырчылары дейбизби же болбосо бир иш кылса ырчылар дагы сиздин видеоңузду туурап ырдап атышыптыр. Ал жак кандай болуп атат? Негизи эле сизди туурап атышат. Сиз кандай ойдосуз? Ооба. Негизинен Макулсузбу? макул, анткени Демек, сүйүнүчтүү болуп жагат атат, сүйүнүчтүү болуп атат. Анткени эң башкысы элдер юмор катары кабыл алышты көбүнчөсү. Жакында эле лайв бенд, бир Казакстандын бир лайв бенд ырдап чыккан. Дагы бир вариант, дагы бир башкача бир вдохновение менен ырдашты. Аны көрдүм, анан жакта. Анан кийин 300 000 подписчикке карата бир конкурс уюштурдум. Эң мыкты кавер деп. Анткени ошол эле оригинал версияны башкача каалагандай ырдагыла деп туруп, кичинекей кыз болобу, чоң атаңыз болобу, чоң апасы любой эле ырдай алат. Ошол буюрса 2 жумадан кийин аныктайбыз. Жеңүү үчүн өзүмдүн баракчасына алып, анан өзүмдүн баракчасына салып, жолугуп анан ырдап көрөйүн деп атам. Дуэт алар менен дагы. Тамаша катары эле, аябай андай неме эмес, биз эстрада. Ой, туура эле. Жакшы, кийинки дагы ушундай жаңы видеолорду, жаңы чыгармаларды күтсөк болобу. Күтсө болот. Кайсыл темада? Темада азыр кичине башка темаларды акырындан алып баштадым. Жакында эле бий боюнча бир теманы кичине тийишип кеттим. Бий талантыңызга да көп болот. Анан кийин бий жөнүндө баягы клубтарда баягы кыймылда, анан тиги двигай дегенде акыркы видео ошол жөнүндө. Кичине баягы эскирип кеткен бийибиз бар, тиктоник деген. Ал жакта тиктоник деп туруп. Демек, баягы жашоодо болуп аткан эле
баардык нерселерди юмор катары бергенге аракет кылат экенсиз да баягы, бирок чыныгы оригинал версиясында дебейинби? Бир юмор катары эле, баары Юмор юмор катары. катары эле. Бир гана адамдар түшүнсө жакшы. Жакшы, рахмат. Сиздин ушундай көрөрмандарыңыз күн санап өсө берсин. Эң рекорд канча дедиңиз? 30 миң дедиңизби бир күндө? Бир күндө 30 миң. Бир күндө 30 миң Эми- жазылышта. Андан да Айтып кетсеңиз, бир ай мурун ошого чейин, видеого чейин канча болчу, азыр канча? 18 миң болчу, азыр 311 миң болду. Азаматсыз. Браво. Азаматсыз. Куттуктайбыз. Сиздерге. Көрөрмандарыңыз көп болсун. Келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Жагымдуу сонун маек куруп бердиңиз. Чыгармачылык ийгиликтер болсун. Силерге чоң рахмат. Рахмат, келип туруңуз. Рахмат.